азыркы учурда да бир көйгөйлүү маселелердин бири мен өзүмө башыман өткөн маселени айтып кетейин. Мен бир жердин документин алыш үчүн аерге производство куруп инвестиция кылайын деп, ишкана түзүп, жумуш орду менен камсыздайлайын деп, мамлекеттин балансында турган жер боюнча аренда алайын деп кайрылгам. Ал боюнча районго кайрылгам. Район болсо областка жөнөткөн, область өкмөткө жөнөткөн. Өкмөт болсо Минсельхозго жөнөтүп, Минсельхоз обратно өкмөткө жөнөтүп, канча бир айдан бери жеримди арендага ала албай келатам да. Мен аны менчикке сураганым жок элем. Биз аяка ошондо ишкана түзөйлү дегенбиз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, урматтуу Сооронбай Шарипович, учурдан пайдаланып сизге кайрылып кетейин дедим эле. Бул коррупция боюнча өзүңүз айтып атасыз. Ошого карата биз мамлекеттик, жеке менчик ишканалар, мындайча айтканда больницалар приватизация болуп кеткен учурлар көп болуп атат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Кара Балта шаарында бир канча мамлекеттик ишканалар приватизация болуп кеткен. Болбогон акча, мына бир примерин айтайын, чоң больница отделение 49.528 сомго сатылып кетип атат да. Ал боюнча укук коргоо органдарына кайрылгам. Шотный палатага заявление жазганбыз, ГКМБга, Генеральный прокуратурага заявление жаздык. Азыркы учурда конкреттүү эч ким деле текшерген жок. Генеральный прокуратура областка жөнөтүптүр, областтын прокуратурасы райондукуна жөнөтүптүр. Райондуку мындайча айтканда эчтекени деле билбейт. Ошо менен жаап токтоп калды. Район акчасын алып жаап салды. Ошондой болуп атат да. А жерде бир канча эмес, бир нече зданиялар өткөн. Ал боюнча мен бүт жерге кайрылдым. Ошону контроль алып койсоңуз жакшы болот эле. Эл көтөрүп аткан маселе болуп атат да Сооронбай Шарипович. Генеральный прокуратура ошо районго жөнөткөн. Жазып алды да. Шотный палата азыр барып текшерип аттыр, бирок шотный палата келгенде сразу эле айтты, бул шотный палатаны заранее эле уже сүйлөшүп сатып келген, текшерген менен без толк депчи. Көзүмө жазып алды менин. Алып коем көзөмөлгө буну. Ошол анан учурдан пайдаланып урматтуу Сооронбай Шарипович, дагы сизге кайрылып кетейин дедим, урматтуу Мухаммедкалый Ишекевич. Биз Кудайыбыз буйрса, ушул октябрь айынын ушул аягына чейин, ушул айдын аягына чейин Чүй облусунун Панфилов районунда чоң база форелевый хозяйство салдырып атабыз. Кудайым буйрса аяктап калдык. Октябрдын башында открытиясын кылайлы деп атабыз. Сиздерди сыймыктануу менен чакырабыз, Сооронбай Шарипович. Экөөбүз бирөөбүз барабыз. Макул Азамат, андайга барабыз сөз.